Ошто Матраевдарга тиешелүү делген кыймылсыз мүлктөрдүн 5-өөнү мамлекеттик мүлк фонду шаардык мэриянын карамагына өткөрүп бергени белгилүү болду. 29 августта шаардык кеңештин сессиясында мүлктөрдү муниципалдык менчик башкармалыкка кабыл алуу чечимин чыгарды. Динамодагы эки жертилке жанагы күрөш залы менен мен тагыраак айтып өтсөм, Ош шаарынын Спортивная көчөсүнүн номер 1В дарегинде жайгашкан жалпы аянты 8000 чарчы метр жертилкесиндеги аянты 511,03 чарчы метр түзгөн тураксыз жай күрөш залы. Ошол эле көчөдө номер 1Б дарегинде жайгашкан жалпы аянты 2280 чарчы метр жертилкесиндеги аянты 729,28 чарчы метр түзгөн курулушу бүтө элек тураксыз жай күрөш залы. Анан өзүңүздөр билесиздер, Ош шаарынын Ленин көчөсүнүн номер 222/1 дарегинде жайгашкан жалпы аянты 3626 чарчы метр түзгөн футболдук бойласы өттү. Бул жанагы эски Кытай конституциясынын ылдыйындагы жер. Ошо Спортивный көчөсүндө 1313 деген бул ошо РМ. 5000 Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына токтоонун негизинде өттү. УКМКнын жүргүзгөн иш аракетинен кийин Матраимовдордун бир канча байлыктары мүлк фондунун карамагына алынган. Шаардын менчигине өткөрүлгөн мүлктөрдүн башында РМ, Динамо спорт клубдары, Ош шаарынын мээрими салуу жайына жакын жайгашкан жердеги спорт аянтчасы, мындан тышкары спорт көчөсүндөгү 2 жертилкеси өткөрүлгөн. Бул мүлктөрдүн баары бул убакка чейин мүлк фондунун карамагына алынганы айтылган. Ош шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков кайтарылган жерлердин арасында социалдык багыттагы жертилкелер бар экенин айтты. Вот ошолор соц объекттердин бардыгы өтүп кеткен соц объекттердин жерлери дагы, имараттар дагы убагында өтүп кеткендердин бардыгы мыйзамсыз. Себеби мен келген ушул жерге төрага болуп келгенден бери бала бакчалар менен иштеп келе атпаймынбы? Бардыгы соц объекттерди ар түрдүү багытка өзгөртүп алып туруп менчиктештирип кеткен да. Ошолордун бардыгын азыр кайра кайтарып атканы соц объекттер, негизинен соц объекттерди кайтарып атканы туура болот деп ойлоп атам. Мисалы соц объекттер менчиктештирилбесин, сатылбасын деген 92-жылы чыккан президенттин указы күчүндө да азыркыга чейинчи. Ачык булактардагы маалыматтарда РМ спорт клубу Руслан Матраимовго катталганы көргөзүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ушул жылдын 8 февралында Раймбек Матраимовдун 34,810,500 долларлык кыймылсыз мүлкүн мамлекеттин менчигине алганын билдирген. Мунун ичинде Бишкектен жана Ош шаарына жайгашкан турак жайлар, коммерциялык имараттар бар экени айтылган. Шаардык мэриянын карамагына өткөрүлгөн мүлктөрдү жергиликтүү бийлик кандай багытта иштетишин азырынча ачык айта элек. Ош шаардык мэриясынын Дене тарбия жана спорт комитети кайтарылган спорттук имараттарын өзүнүн багыты боюнча иштетүү демилгесин айтып жатышат. Бизде Ош шаарында азыр АТР негизинде дагы аймагыбыз чоңойду. Бизге канчалык спорт зал көп болсо ошончолук жакшы. Ошого бизге азыр бере турган болсо биз иштетебиз. Багыты кандай болот? Багыты ошо спорт багытында эле алып барабыз. Азыр эми бизге азырынча өтө элек. Азыр муниципалдык өткөндөн, УМС өткөндөн бизге оперативдүү башкарууга берсе, биз багыттын ошо спорт багытында эле ошо дзюдо, ошо кайсы спорттун түрлөрү болсо ал жерде ошолорду кошумча кылып, андан башка да спорттун түрлөрүн киргизебиз. 2020 жылы жаранды коом жана жай тургундардын катышуусунда Бишкекте реакция деп аталган митингдер өтүп, ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдон Матраимовду жоопко тартуу маселесин талап кылышкан. Жергиликтүү активист Улан Канат уулу Матраимовдордун мүлктөрүн кайтарып алууда мыйзамдык талаада кайра маселе көтөрүлбөй тургандай чечиши керектигин айтып жатат. Негизин алганда мен ойлойм, бул мындай таза коррупциялык күрөш эмес, бирок бул саясий элементтери бар күрөш деп ойлойм. Ал киши таза ак деп айтпайм мен ал боюнча, ал өзүнчө маселе, ал мойнуна алды эле, алды башка болду. Азыркы адамдар, жетекчилер алмашып кетип, башка жетекчилер келип калып, анан ал мындай күнөөлүү, азыркы күнөөлүү болуп атканда алар менен тил табышып кетсе, мындай кине бул жерде мен адилетсиз алып койду эле, мыйзамсыз алып койду эле дегендей бир доомат койбош үчүн алуу жолу дагы баягындай мамлекетке кайтаруу жолдору да өзүнчө бир талаптарда, негиздерге негизделип алыныш керек да. Эч кандай кийин претензия кое албай турган кылчу. Раймбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген.
Тилек Матраимовго 6 августта 300 000 сом төлөөгө милдеттендирип абактан чыккан. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Ал эми Бишкектин 1-май райондук соту 16 августта Расулан жана Исламбек Матраимовдордун ар бирине 50 000 сомдон айып пул салган. Райондук соттун маалыматына ылайык алар кылмыш жаза кодексинин кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана мыйзамсыз ишкердик же банктык иш беренелер менен күнөөлүү деп табылган. Раймек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп, учурда абакта кармалууда. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.